Мына бул Түркияны эле карап көрсөк, Түркияда мунай зат чыкпайт. Мунай газ чыкпайт. Бирок 2023-жылы өнүккөн 10 өлкөнүн арасына киребиз деп атышат. Ооба. Өнөр жайды өнүктүргөн да булар. Ооба. Мындайча Кандай айтканда, карайсың? негизи Кыргызстан ушул кадамга барыш керек. Мисалы бизде элементардуу дыйкандардын баягы эмеси менен мисал келтирип берейин. Шабдалы. Ооба. Шабдалыны мисалы, ой, бажда 3 күн туруп калды, срогу өтүп кетет деп баягы какшап эме болуп атышат да. Ошондон көрө ошол Шабдалыны кайра иштете турган ошол бир Кызылкыя шаарына бир завод куруп туруп, кайра иштетип, компот кылып туруп апарып сатса, срогу да өтпөйт го. Ооба. Анан 1 литр, 1 килограмм шабдалдан 3 литр, 4 литр компот алат. 1 килограмм шабдалыны 50 сомго сатса, 5 литр компотту 50 сомдон 250 сомго сатат. Ошол кыргыз дыйканга да пайдалуу болуп атат. Ошол убакта ишканага да пайдалуу. Анан ошондон түшкөн каражатына мамлекет бай болот. Биз өндүрүштү, кайра иштетүү тармагын, өнөр жай тармагын өнүктүрмөйүн Кыргызстан эч качан баягы көз карандысыз мамлекет боло албайт. Биз азыр юридикалык жактан гана суверендүү мамлекет болсок, экономикалык жактан толук көз карандуу мамлекетпиз. Анткени Кыргызстан өзүнүн каражаты менен өзүнүн бюджетин жаба албайт. Жакшы. Анда Бек Султан Анкарага канчанчы жолу? Кайра. Саясаттан кийин эмеден сүйлөйлү. Келгениме биринчи жолу келип атам. Мындайча айтканда кече саат 10дон 10 өткөндө Анкарага биринчи кадамды бастым. Мырзахит агам өзү тосуп алып коноктоп атат дегендей. Баары жакшы, абасы жакты. Анан өзүм биринчи Кыргызстандан Анталияга учуп келдим. Анталияда кандайдыр бир жактан тажрыйба казанып, тажрыйбага ээ болдум десем болот. Анан кийин бул жакка Мырзахит агам чакырып, бул жакка ошол көрүп кетейин дегендей, эли менен таанышып кетейин, маданияты менен таанышып кетейин, ушу борбору менен таанышып кетейин деп келип калдык. Буга чейин Анталияда ошол тажрыйба алуу максатында иштеп жүрдүм. Анталиянын өзүндө. Манас университетинен көптөгөн таланттуу студенттер менен бирге тажрыйбаны жакшы алдык десек болот. Бир гана жанагы Жай мезгилинде Анталияда иштедиң. Жай мезгилинде Анталияда. Ошол Түркиядагы эң эле популярдуу отелдердин биринде иштедик, ошол маданият жагында дегендей. Анда туризм жөнүндө айта кетпесиң, бул Түркияда туризм кандай экен? Түркияда туризм агам айткандай мунайзат, нефтер чыкпайт. Сиз айта кеттиңиз. Мындай карасаң, кооздугу бар. Деңиздин кооздугу, ошол Ак деңиздин кооздугу, анан адамдардын жан дүйнөсүнүн кооздугу. Мына ошого эле келип, мына сырттан тим эле Германиядан келатат, орустарга күбө болдук, Индонезиядан келди, непалдыктар, толтура улуттарды көрдүк да. Мына ошолор келип, жоң ана бир жумадан 10 күндөн келип эс алып кетишет. Биз ошол концерттерди уюштуруп даярдап аттык. Ошолорго күбө болуп кетишет. Анан ошонун артынан эмне десем, бюджети толуп, туризм жагы аябай жакшы өнүккөн десем болот да, эң жакшы деңгээлде. Түркияга жыл сайын 40 миллионго жакын турист келет. Ооба. 40 миллион. Ооба. Элдин жарымы да, жарымына жакын турист келип кетет. Ошонун баарын тейлеп атат. Ушундай тейлөөнү үйрөнүш керек да Кыргызстан туурабы? Албетте. Мисалы мен бир нерсени байкадым. Алгач эле келгенде Ак деңиз деп, Ак деңиз биринчи жолу келдик, түш керек, көрөлүн деп, анан кийин досторубуз менен бардык. Ошол көлдүн жээгине барганда эле кадимки Ысык көлдү көргөндөй болдум. Түсү, анан түшкөндөн кийин эле Ак деңиздин суусунун касиети башкача. Ысык көлдүн суусунун касиети башка, экөө башка дегендей. Мисалы биздин көлдүн суусун түшкөндө мындай эми даамдап көрөсүң да туусунчу. Мына Ак деңиздин суусундай туздуу эмес да. Бизге туз азыраак дегендей. Мындай карап көргөндө, ушул эле Турциядагы шартты биздин Кыргызстанга кылып койсок, биздеги ошол кооздук, пальмалар гана болбосо,
башка мөмө жемиштерибиз менен өзүндө эле ошол маданиятыбыз менен көркөмдүгүбүз менен ошол туристтерди өзүбүзгө тарта алабыз деген ой болду. Алгач келгенде мен эми акырындап жанагы дүйнөнү таанып келаткан бир жашмын десем болот да. Анан кандайдыр бир өнүккөн артыкчылыгын көрсөм, же болбосо кемчилигин көрсөм, мисалы артыкчылыкты көрсөм өзүм мекениме. Кана биздин мекенибизде дагы мына ушундай болуп калса, туризм ушундай гүлдөптүр, эми бизде да ушундай гүлдөтсө кандай болот деген сыяктуу кооз нерселерин көрсөм өзүм мекениме тартам. Анан кандайдыр бир кемчиликсиз эч жерде бардык жерде кемчилик бар. Кемчиликтерди көргөндө качамын. Албетте ар жактын несине плюс минус болот. Бул жакта музыка кандай экен? Түркчө ырлардан үйрөндүңбү? Эми Бишкекте Кыргыз Түркманас университетинде окуп аткандан кийин бизде көбүнчө агайларыбыз кыргыз жана түрк улутундагы агайлар. Ошолор сабак беришет. Анан буга чейин эле эмнеси болсун, жанагы толук түрдө жанагы музыка дүйнөсү менен тааныша албасак дагы түркчө ырларын жаттап дегендей, анын үстүнө жанагы түркчө айтканда кардеш туугандарданбыз. Түрк-кыргыз тууган деп коет. Ошондой болуп жана жан дүйнөлөрүбүз да жакын, культурабыз жакын. Ошон үчүн музыканын котормосу болбойт дейт го, жанагы түркчөнү үйрөнө элек деле жанагы музыкада ошол жакта жаткан гармонияны, образды сезе билип эле анан акырында жаттап ошол түркчө ырданга да жетишип калдык да. Кандай бир ырдап бербейсиңби түркчө? Zaman saçlarımdan, gözlerim sokaklarda, sebebin isyana aşkım. İçim yanar, içim kanar da, isyan. Geriye bir avuç yalan, beni bu derde sen attın da gittin ya, kafam hep duman деген сыяктуу чыгармалар жактадык дегендей. Жакшы. Анда Мирзахит кайра саясат. Эми Кыргызстан жаңы өлкө да. Кыргызстанда саясат кандай болушун каалайсың? Ошону айта кетсең. Кыргызстанда жана жогоруда айтып өткөндөй, Кыргызстан кичинекей мамлекет. Бир мамлекетинен баягы бир гиганттык мамлекет менен өтө жакын мамиледе болгону кичинекей мамлекет үчүн кооптуу да. Ошондуктан Кыргызстан сырткы саясатта нейтралдуу болуш керек дейм. Нейтралдуу. Мындайча айтканда, бардык мамлекеттеринен бирдей мамиле түзгөнгө аракет кылыш керек. Ички мамлекеттик түзүлүшкө келе турган болсок, менин жеке көз карашымда 93-жылда кабыл алынган конституцияга кайрып барышыбыз керек. Анткени ал жерде күчтүү парламент бар, анан күчтүү президент бар да. Экөө баягы тараздан ташындай болуп, бири-бирини көзөмөлдөп турат да. Президент аша барып атабы, парламент ордуна коюп кое алат. Парламент өзүнүн милдеттерин аткарбай чектен чыгып баратабы, президент ордуна коюп кое алат да. Мындайча айтканда, бири-бирини көзөмөлдөгөн мыкты система да. Өкмөттү айта турган болсок, Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Мындайча айтканда, Түркиянын бир облусу да. Бир облусу. Премьер-министрдин мен жок болсо деп айтат элем. Президент керт башы менен конституцияга дагы, анан ошол эле убакта өкмөттү башкарып, өзү көзөмөлгө алыш керек. Министрлерге толук баягы көзөмөлдөө эме кылыш керек дагы, өзү алыш керек. Анан бир дайындалган министр эң кеминде 5 жылга иштеш керек. Анткени бир адам келип, ал жерге көнүп, ал жерди өнүктүрүп, ал жакта бир реформа жасап, баштап, аны аягына чыгарганга чейин убакыт керек. Эң азында ошол 5 жылга коюлуш керек. Анан ошол эле убакта кетирилген кемчиликтер үчүн катуу баягы жоопкерчиликке тартылыш керек. 5 жылда мисалы жалпы мүмкүнчүлүктү бериш керек.
ошол тармакты тескеш керек да, ошол тармакты тейлеп иштеш керек. Бирок ошол кетирген жумуштагы кемчиликтер үчүн эгер мамлекетке зыян алып келсе, каттуу жазаларга тартылыш керек. Эгер мыкты иштеп атабы, мамлекет аны көтөрүш керек да. Ошондо аябай жакшы система болот. Анан азыр губернатордук институтту бизде жоюп таштады. Азыр өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү деп койду. Же анын бюджети жок өзүнүн. Мындайча айтканда, жанагы ортодо эле эме болуп калды да. Же нары кошула албайт, же бери кошула албайт. Күчтүү губернаторлук баягы мурдагы институт кабылына келтирип туруп, губернатор райондогу акимдерге жооп бериш керек. Губернатор, мисалы, министр, мындайча айтканда, президент губернаторду дайындаш керек. Губернатор өзүнүн акимдерин дайындаш керек. Бирок өзүнүн дайындаган кадры коррупциялык кылып, же болбосо башка баягы мамлекетке зыян келтире турган болсо, ал аким менен кошо дайындаган губернатор да каттуу жазага тартылыш керек. Мыйзамда ошол нерселерди киргизип, жоопкерчилигин жазыш керек да. Ошондо чындап мамлекет үчүн иштеп беришет. Акимдер болсо, айыл өкмөт, мисалы, бир райондо 11 айыл өкмөт барбы? 11 айыл өкмөттү керт башы менен өзү дайындап, өзү жооп бериш керек. Ошондо жанагы пирамида болуп, бири-бири менен сет болот да, байланыш. Ошондо мыкты баягы система түзүлөт. Азыр бизде айыл өкмөттөр өзүнчө бир башкарма. Мындайча айтканда, өзүнүн жергиликтүү кеңешинин депутаттары бар, бир топ баягы эме да. Мисалы, мамлекеттик мүлк менен айыл өкмөттүн өзүнүн мүлкү башка-башка. Анан ушундай учурларда, мисалы, бул жерди могул тарапка берели, бул дыйканчылык кылсын же кооператив болуп иштесин деп турган болсо, эгер айыл өкмөттүн айыл өкмөттүн базасында боло турган болсо, аны мамлекеттик ошол райондун үрөөнү инспекциясына алып иштетиш үчүн бир топ баягы мыйзамда карама-каршылыктар бар да. Ушуну иреттеп баягы эме кылып чыгыш керек, тескеп чыгыш керек да. Жакшы. Анда жыйынтыктайлык, өзүңдүн каалоо тилегиңди айта кетсең, Бексултан. Жалпы бизди угуп жаткан, ошондой эле көрүп жаткан угармандарга, көрүүчүлөргө эң эле негизгиси ден соолук каалайм. Дүйнө элдери тынч болсун. Акыркы учурдагы тынчсыздык, согуш, балекеттер азайсын. Биз жанагы музыка, жан дүйнөлүү адамдар тынчтыкты каалайбыз дайым. Ар бир өлкө өнүксүн, эч качан артка кетпесин. Жанагы адамдардын жан дүйнөсүндө жаман нерселер азайсын, жаман ойлор азайсын. Арам ойлордун ордуна жанагындай гүлдөгөн ойлор, жакшылыктын үрөөнү сепкен нерселер көбөйсүн. Эң эле негизгиси ушул тоголок болгон жараткан ушул тоголок жер планетасы тынчтыкта гүлдөп, мыкты жашоодо жашасын. Кошумчалай кетесиң? Урматтуу достор, урматтуу кыргыз калкым, сиздер менен ушундай жакшы маанайда азил тамаша менен, чындык менен маек курдук. Бул биз үчүн аябай кубанычтуу болду. Алмаз байкеге чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп, алыскы Туркиядан ошол Кыргызстан менен байланышууга мүмкүнчүлүк түзүп берген үчүн. Алмаз байкенин дагы иштерине ийгилик каалайбыз. Кудай буюрса, окууну бүтүп, жакшы тажрыйба алып, мыкты билим алып, ал тажрыйбаны, ал билимди Кыргызстанды өнүгүп, өркүндөш үчүн жумшайбыз. Сак саламатта болуңуздар. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, бүгүн студиябызда Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн студенти Бексултан Алимбеков жана Газ университетинин саясий илимдер бөлүмүнүн магистр окуучусу Мырзахит Мырзаев болду. Саламатта калыңыздар.